Хиджама бул көп ооруларды кан чыгаруу жолу менен дарылоо. Ал эми учурда 10 жылдык тажрыйбасы бар Бекбол Мамырбеков ооруп жаткандарды хиджама менен дарылайт. Хиджама организм үчүн өтө пайдалуу. Хиджаманы кайталап жана туура ыкта колдонуу чачтын өсүшүн жакшыртат. Анткени бул ыкманы колдонгондон кийин чач түймөкчөлөрү жанданып, теридеги кан айлануу жакшырат. Тер жана май бездеринин жигердүүлүгү жогорулап, теридеги тешикчелер ачылат. Бул көйгөйлүү териге жардам берип, теридеги безеткилерден жеңил арылууга шарт түзөт. Булчуңдардагы кан айланууну жакшыртып, булчуңдардын түйүлүшүн жоёт. Хиджама булчуң талчаларынын зарыл болгон кычкылтек менен камсыздалышын шарттап, булчуңдардын ишин жана өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат. Булчуңдардагы сүт кычкылын чыгарып, стресстен арылтат. Муундардагы кан айланууну жакшыртып, ревматоиддик артрит менен байланышкан ооруну жеңилдетет. Ал муундарга чогулган заара кычкылынын туздары сыяктуу зыяндуу заттарды чыгаруу үчүн колдонулат. Ашказан ширесинин жана ичегинин ферментинин бөлүп чыгышын жакшыртуу үчүн колдонулуп, натыйжада тамак аштын сиңирилиши жогорулайт. Ашказан менен ичеги жакшы иштей баштайт. Боордун клеткалары карын алдындагы бездин ишин жигердентип, ишмердүүлүктөрүн жакшыртат. Кан тамырлардын кеңейишин шарттап, организмдеги кандын айлануусу калыпка салынат. Жүрөк кан тамыр тутумунун иши жакшырат. Аз кандуулук жоголот. Вирустардан коргойт, залалдуу шишик оорусунун алдын алат жана иммунитетти бекемдейт. Канды тазалайт. Өнөкөт баш оору, жогорку кан басымы, стресс сыяктуу симпатикалык нерв тутуму менен байланышкан бардык ооруларды дарылайт. Хиджаманын башкы артыкчылыгы Мухаммед пайгамбардын ага Аллахтын салам салаваттары болсун сүннөтүндө эскерилет. Ал айтты: аны дарылык күчү 3 нерседе: балды жутууда, канды агызууда жана аны күйгүзүүдө. Бирок өзүмдүн үммөттөрүмө күйгүзүүнү колдонууга тыюу салам. Хиджамада кандайдыр бир каршы көрсөтмөлөр жок. Бирок физиологиялык жактан кан жоготушу менен байланыштуу кээ бир чектөөлөр бар. 80 жаштан жогоруларга, этеккири келип жаткандарга, аз кандуулук жана төмөнкү кан басымы барларга хиджама сунушталбайт. Кан чыгаруу алдында кан басым текшерилип, андан соң атайын банканын, инъекциялык ийненин же лезвиянын жардамы менен жасалат. Болжол менен 20-30 грамм кан алынат. Атайын банкаларды өзүңүз ала барышыңыз керек же клиникадан сатып алсаңыз болот. Ал бир гана жолу колдонулат. Эгерде сизде да жогорудагыдай оорулар болсо, Ахунбаев 114/1 дарегине кайрылыңыздар. Сиздер үчүн консультация бекер. Экрандагы номерлерге байланышсаңыздар болот.